Саламатсыздарбы? Урматтуу Ош шаарынын мэриясынын расмий баракчасынын катталуучулары жана Ош шаарынын тургундары, бизди түз эфирде көрүп жаткан биздин катталуучулар, биз азыр Ош районунда турабыз. Бул жакта Каныкей эне эстелиги бар, билесиздер. Бул жакта Мээрим рестораны, ал эми бул жакта Бешөй рынок бар. Бул жака жасалчу долбоорлор боюнча, бул жакта жасалчу жумуштар боюнча мен сиздерге азыр жеринен маалымат алып берем. Бир жакшы кабарлар бар, чоң долбоорлор бар. Кудай буйрса, алар боюнча тааныштырабыз. Бул жакта идея үй буюмдар эмерек салону бар. Ошондон келгенде эле бул жерде дом бар, билесиздер. Мына коросун такыр таштанды басып, монтип айылдагыдан дагы мындай жаман тосмолор менен тосулуп, шаар бирок негизги шаардын борбору мына таштандыга толуп турат. Ушул жер Кудай буйрса тазаланып, толук түрдө жолдун эки тарабындагы Карасу көчөсүнүн оң жана сол тарабындагы курулуштар алынат. Ал эми Бешөй рыноктон Мамажан жана Ленин көчөлөрүнүн кесилишине карай түз өткөн көпүрө курулат. Бул жерде дарактар эми дээрлик баары алынбайт, бирок мондай жаман акыбалдагы дарактар алынып, тосмолор алынып, жашыл аймак иретке келтирилет. Мына көрүп атасыздар, көп кабаттуу үй, домдор турат. Домдун эле түбүнө мындай капиталдык курулуштар курулуп калган. Соода түйүндөр. Бул жакта тиш дарылоочу, медициналык борборлор, курулуш материалдарын сатуучу дүкөндөр бүт баары курулган. Баарына бузуп алып салуу боюнча азыр эскертүүлөр берилет. Siz arenda turab bu yerda. Anda munda qilasiz. Hozir shu narjoqda Tursunboyev ko'cha bormi? Tursunboyev ko'cha. Ana bu yerdan Masaliy va Razaqlar kesishibdi. O'sha joqdan estakada ko'chib kelib, mana ko'chalar Kengeytda bu joqqa o'tib ketadi. Bu joqdan Mamajon ko'cha bilan Ленин ko'chaga dam ko'pir o'tib ketadi. O'sha o'ylanishdi, mana oshikcha qo'yishlar bor dedi. Bundan boshqa shundalar kelib, hafta eski qitavlarni ko'rib, zaranın içinde bundan bozup yerdi boşaltıp geçim. Nasıl? Boşal hazır biz darıştık buradan, meriyadan, bu yerde hazır nasıl var? Tutsuz болады. Yok, bak, tezde şimdi. Bizge hazır. Sizlerge Bakın, eğer o şekilde var olsa, karşımda kalıpta bulacağım buzuk dışarısı. Bakın. Biz bu yerden çıktıysak, kayısı yeri var, yemin yaptıracak. Şuraya mağana kalır. Ушул катардын баарына азыр ишкерлерге түшүндүрүү иштери берилип атат. Жолдун оң жана сол тарабындагы ишкерлердин баарын кызыл сызга чыгып кеткен бөлүгүн бошотуп берүү боюнча. Мына бул жакта медициналык борбор турат. Эскертүү берилип атат азыр бүт баарына. Мына бул жерде аймактык башкармалык Belki nemeler yok mu yapıyorsun? İstek, sразу göçüp Hazır. Eskettim, bekleteceğiz hazır. geçeceğim. Kaç kalp etsin? Hangi? Bunlar iki tezle çıkasın mı?
Bunlar biz size geri çağız düşündürüp aytıp var sol şahardın önünküler şahardın bozmasına bular karşı emas. Bular alabız da otar, buzabız da otar. O yerda 4-5 kata işxanalar. Vardı pazarlar açık berdi, merkezler, Türklerden meyve satımlar vardığına şöyle bir yer verip bizge mesleği Hazır бул жерде Ош шаардык архитектурасы, аймактык башкармалык, жолдор башкармалыгы бул жердеги сатуучулардын баарына түшүндүрүштөрүн жүргүзүп атат. Бул жер билесиздер, мебель сатчу Ош районундагы борборлук базарга түшүп кеткен жолдун эки четиндеги курулуштар. Оң жана сол тарабы толук түрдө демонтаж болуп, азыр буларга эскертүүлөр берилип атат. 3 күндүк эскертүү, 3 күн аралыгында булар ордун бошотуп ачып бериш керек. Бул жерден мына көпчүлүк дайыма айтчу, ушу Эшой рыноктон наркы Шейиттөбөгө карай ал жерде мечит бар, билесиздер. Ошол мечитке түз чыгарган көпүрө курулса деп. Ошол көпүрө Кудай буйруса мына курулган атат. Азыр долбоору даярдалып, жактырылып, Кудай буйруса долбоорун биз сиздерге жакында жарыялап, көрсөтүп чыгарып беребиз. Ошондо жасалчу жумуштарды кандай көпүрө болот тааныша аласыздар. Азыр ошол көпүрө боюнча биз архитектурадан сиздерге кенен маалымат алып беребиз. Рысбек, азыр жана кылбайлыбы? Көпүрө түшчү жерден сиз түшүндүрмө берип койсоңуз анан кайра келе беребиз бул жака. Жеринен азыр биз түз эфирдебиз да. Ош сити даяр турат. Жакында Кудай буйруса старт берилет. Ага президенттин катышуусунда старт берилет деп айтылып атат. Мына бул жактагы ишкерлерге дагы бүт түшүндүрмө берилди алып салуу боюнча. Азыр биз сиздерге ошол көпүрө кайсыл жерден салынат, жол кандай кеңейет, канча метр болот, көпүрө кандай болот, ошонун баарын азыр сиздерге жеринде айтып беребиз. Тиешелүү кызматтар азыр жерине маалымат берет. Бүгүн эртең таңкы саат 6-дан баштап Ош шаарынын мэри Жеңишбек Шермаматович жана Ош шаарындагы тиешелүү мекеме ишканалар бул көчөгө келгенбиз. Кара суу көчөсүнө келип, жолдун эки тарабындагы соода түйүндөрүн алуу боюнча тапшырма берген. Азыр тиешелүү кызматтар бул жерден эскертүүлөрдү берип атат жана снос кылуу боюнча, алып салуу боюнча белгилерди коюп атат. Мына көрүп атасыздар, домдун түбү, жашыл аймактардын баары курулушка толуп соода түйүндөрүнө айланганда, ушунун баары азыр эскертүүлөрдү берилген соң бузуп алып салынат. Дагы жол азыр дагы толук маалымат айтабыз. Жолдун эки тарабы 20 метрге чейин бошотулат. Оң тарабынан 20 метр, сол тарабынан 20 метрге чейин бошотулат деген маалымат болгон. Азыр ошол тиешелүү адиздер азыр сиздерге тастыктап айтып беришет. Жол канча кеңейет, кайсыл жерден көпүрө болот, кайсы жерге эмне салынат. Бул жердеги курулуш материалдарын саткан, мебель саткан дүкөндөрдүн жана башка соода түйүндөрүнүн тагдыры кандай болот. Ошолор боюнча азыр тиешелүү кызматтардан сиздерге жеринен маалымат алып беребиз. Kança gitmiyor bunlar. Азыр көпүрө боюнча маалымат айтып коелу.
Анан жана кызыл краскалар келгенде ошол жактан бери карап чыга бересиздер. Айнура Азимова, сиз айткан ошонун чекесиндеги кварталдар, ошонун чекесиндеги айылдар сөзсүз ал жактарга да барылат, каралат, маселелер көтөрүлөт. Кудай буйруса, азыр шаардын негизги көчөлөрүн иреттеп, көрүнүшүн жакшы деңгээлге келтирип алсын. Кудай буйруса, акырындан баары болот. Мына бул жак боюнча дагы абдан көп маселе бар. Унаа тыгындары дайыма бул көчөгө келсеңиздер чыга албай, же ары өтө албай, же бери өтө албай көп тоскоолдуктар болот. Ошонун баары жоюлуп, Кудай буйруса, бул жердеги соода түйүндөр жылдырылат. Бек Көчөбаев тазаланат. Эртең бул жерде мэр Жеңишбек Шермаматович өзү келип, тиешелүү кызматтар менен бүт көрүп, тапшырмаларды берип кеткен. Бүт баары тазаланып, жол кеңейтилип, эстакадалык көпүрө курулат. Жол, тротуар, өзүңүздөр көрүп атасыздар, бүт баары базарга айланган. Бул жагында унаа, жүк ташуучу мындай кичинекей унаалар, лабо, портер, бүт чоң эле базар болуп кеткен, билесиздер бул жакта. Мебель, курулуш материалдары, килем базар, төшөк базар, бүт баары бар болчу бул жерде, билесиздер. Бул жерге дагы мына кезек келип азыр эскертүүлөр берилип, сыноско баратат. Азыр биз бараткан жер ошол көпүрө кайсыл жерге салынат, качан салынат, кандай болот, бүт баары ошол жеринде түшүндүрүп берели деп атабыз. Андыктан биздин түз эфирде көрүп байкап турсаңыздар, силерге түшүнүктүү маалымат адистер тарабынан азыр берилет. Каерден алабыз азыр? Şu yerden başlay verelim. Şu yerden başlayırız. Anda mikrofon taap koyun, katırak söyleyiniz, Tuz Efir'deyiz. Hazır sizler menen Tuz Efir'de şahardык архитектура курулуш башкармалыгынын башчысынын орун басары Рысбек, фамилияңыз ким эле? Токоев агабыз турат. Азыр бул жерде эмне жумуштар жүрөт, кандай болот, көпүрө кайсыл жерге курулат? Бүгүн эртең эле келип мэр менен кыдырып кеттик. Ошондо кандай тапшырмалар коюлду, көпүрө кандай салынат, ошол боюнча маалымат берип койсоңуз. Şu koçanı жүргөнбүз, Масалиев көчөсүнөн баштап Макбура дарыясына. Эки тарабындагы курулуштардын баардыгы пробканы жоюу максатында, жолду кеңейтүү максатында эки тарабындагы курулуштардын баардыгы алынат. Бул жактан жол кеңейип келаткарды, көпүрө бул жактан Басып көрсөтсөңүз да болот. Макбура дарыясынын үстүнөн Мамаджан көпүрөсү аркылуу
Менің көшесіне Құрманжан бұл Ош көше. Манас аэропортқа андан кейін аэропортқа кетіп тұрамыз. Бұл жақта ашылабы? Бұл көшедегі кеңейіп, бұл тарабында ашық, бұл кеңейіп, Манас аэропортына шейін барады. Этот қадырақ сөйлей бересің. Қатырақ сөйлей бересің, ұлбай айтады дейді. Жол қанша Жол азыркы кеңейіп? бүгүндө иштеп аткан долбоор боюнча жолдун долбоорун негизи жол башкармалыгы алып барып атат. Долбоорду 6 полосалуу жол болот. Андан сырткары тротуар, жанагындай жакшы жолдолор каралган бул жердечи. Ескерту баракчаларды беребиз. Кайсы жерден булар сунос кылыш керек, бул алып барып, ошондо ар бирин беребиз. Ош көчөсү көпүрөнүн астында калабы дейт. Бул Ош көчөсү көпүрөнүн астында калбайт. Бул Микрофонубуз иштеп атат, микрофон. Бул көчөнүн астында калбайт. Бул ошо көчө менен Кесилишет. кесилишет. Ошо Ош көчөсүнөн кийин көпүрө Ош көчөсү менен кесилишет экен, Ош көчөсүнөн баштап көпүрө башталат экен. Жол жердин жанагы мисалы карасаңыздар, Ош көчөнү бул жакка салыштырсаңыздар, баягы деңгээли бийирээк турат. Бираз Ош көчөнүкү ошого байланыштуу бул жерден көпүрө Ош көчөсү. Башалама курулуштар, башалама соода жайлардын баардыгы, магазин, павильондордун баардыгы алынат. Мына ушудан мыналардын үстүнө мына мэрибиздин саясатында топтоnuş, топтоnuş жою максаты. Ошол максатта көчөнү кеңейтип, азыр шаардагы жашоочулар, бизге келген коноктордун баардыгы азыр өзүңүздөр көргөндөй ушул көчө менен Караксы көчө менен баштап базар көчөсүнө түшүп, базарды аралап, андан кийин Мамажан көчөсү менен шаардан сырткары чийип кетип атат. Ушул көпүрө курулса, бул мына ушул жерде Мамажан көчөгө, Мамажан менен Курманжан көчөсүнүн кесилишине барат. Ошол жерге барат дагы, ошол жерден наты Кулак районуна, андан наты Актилек, Ноокат, Арабан райондарына элдер ушул көчө менен өтө берет да. канча убакытта бузуп алыш керек булар курулуштарын? Буларды биз азыр эскертүү баракчаларын беребиз буларга. Биз 3 күндүк мөөнөт менен беребиз. 3 күндүк мөөнөттүн ичинде булар өзүнүн эсебинен алып бузуп ташташ керек. 3 күндүн ичинде бузулбаса, биз анда буларга баягы өзүбүздүн атайын снос техникалар менен баягы муниципалдык менчик башкармалыгынын курулуш контролдоо башкармалыгынын адистери менен келип буларга снос иштерин баштап мажбур ретинде жумуш алып барабыз да. Проект жасалган да, Проект бүгүнкү күндө жол башкармалыгынын тарабынан иштелип жатат. Рахмат. Мынау азыркы көчө, бүгүнкү күндөгү көчө бул көпүрөнүн астында кала берет. Кала берет. Мына машина чыккан базар көчөсү да кала берет. Булар күндөгүдөй эле өздөрүнүн кызматын көрсөтө берет. Болгону ошо көпүрө бул жакта ошол мечиттин түндүк тарабына барат. Рахмат. Азыр үн жакшы болбой атат дейт, билбейм, мен сүйлөсөм жакшы болуп атат үн. Урматтуу биздин катталуучулар. Мына бул базар, килем базар, мебель базар, мына билесиздер да. Борбордук базарга түшүп кеткен, Ош районунан келген, Мерим ресторанынан келген жер.
Ош көчөдөн кесилишинен тарта бул жерде мондай көпүрө болот. Мына көрүп турасыздар, Курманжан Датка көчөсүнө чыгат. Бул жерде мечит бар, мына азыр мечитти жакындатып көрсөтөйүн. Мына мечитке карай бул жерден түз көпүрө болот. 6 катар. 6 катар унаа жүрө ала турган мүмкүнчүлүк болот. Жолдун эки тарабындагы курулуштар алынат. Мына. Жолдун оң тарабы, сол тарабы алынуу 6 катар болот. Астындагы жолдагы иштей берет. Унаа тыгындарын жоюу. Бул ушул эле көчө калып аткан жок да. Мажо Исабеков бул ушул эле көчө калып аткан жок, ушул эле абалда калбайт. 6 катар унаа жүрө турган чоң жол болот. Көпүрө дагы ошондой болуп, түз мечитке карай, мына көрүп турасыздар, мечиттин мунарасы. Ошол жакка карап көпүрө чыгат. Түз көпүрө чыгат. Ош көчөсүнөн баштап бир көпүрө, ал эми мына азыр Т тараптан ачылды, привокзальный Татуу Турсунбаева көчөсү. Ошондон тарта Чынар Терекке чейин, Ош районундагы Айлампага чейин дагы бир эстакадалык көпүрө курулат. Эки көпүрө аркылуу ушул маселени чечебиз деген аракет болду. Азыр элдерге түшүндүрүү иштери жүрүп атат. Тура эле кабыл алып атат окшойт. Бүт бар, жылбайбыз деген адам жок. Жол 6 катар болот, 6 полосалуу жол. 6 полосалуу жол болот. Көпүрөнүн узундугу 100 метр. 100 метр. Эстакадалык көпүрө кандай болот? Азыр жолдор башкармалыгынын башчысы Жеңишбек Шоноев маалымат берип койсоңуз катыраак сүйлөйсүз, Проект азыр долбоор иштерин жасап атат. Жакын арада бүтүп калат. Бул жерге азыр Ош көчөсүнөн 100 метр аралыктагы көпүрө түшөт. 4 полосалуу болот көпүрөнүн үстү. Эмеси бийиктиги 20-25 метрге чейин. Анан наркы боюнча да айтып кетсеңиз, Татуу Турсунбаева көчөсүнөн Масалиев көчөсүнө карата. Ал жерден дагы Айта бериңиз. көпүрө түшөт, эстакадный. Духурин астынан Масалиеваны өтүп кетебиз. Нарактан келген көпүрө, ошол нарк эмеден келген жолдон, Турсунбаевдан келген жолдон көпүрө менен өтөт, үстүнөн өтөт. Кайерге чейин келет ал жол? Ал жол Масалиеваны кесип өтөт да. Масалиеваны Турсунбаевадан эмеге чейин. Бабараим көчөсүнө чейин. Бабараим көчөсүнө карай түз өтүп, анан токтоп, анан бул жерден кайра дагы уланат көпүрө. Анан бул жерден дагы уланат. Урматтуу биздин катталуучулар, биздин түз эфирди көрүп аткандар, сиздерге түшүнүктүү болуш үчүн жалпак өзүбүздүн түшүнүктүү кылып айтып берейин. Зухра рестораны бар. Биз ушинтип болжолду сүйлөйбүз го Ошто. Көчөнүн аттарын көп биле бербейбиз, көпчүлүгүбүз. Ошондуктан салыштыруу иретинде гана айтып берейин. Татуу Турсунбаева көчөсүндө жайгашкан привокзальный жана темир жол өтмөгүнүн тыга чыгып кеткен жол бар, Зухра ресторанынын алдынан. Ошол жолдун үстүнөн карай Ош районундагы Масалиев көчөсү бар. Разаков проспектиси менен бириккен жер. Ал жерде Чынар Терек бар. Ошол Чынар Терекке чейинки аралыкка эстакадалык көпүрө курулат. Жолдун үстүнөн. Астында да жол болот, үстүндө да жол болот. Унаа тыгындарын жоюу максатында. Ал келип туруп мына могул көчөгө кошулат. Бул жерде 6 полосалуу чоң жол болот. Жолдун эки четиндеги курулуштар, соода түйүндөрү бүт баары алынат. Азыр мына эскертүүлөрдү берип башташты. Сатуучуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, 3 күндүк мөөнөт ичинде булар өз ыктыяры менен бошотуп жолду бериши керек. Андан кийин келет, мына азыр өзүңүздөр көрдүңүздөр, Ош көчөсү бар. Килем базар, мындайча айтканда. Килем базардан баштап түз
Курманжандатка көчөсү Шейиттөөдөгү мечит бар. Билесиздер, азыр ал жактагы односторонний болуп калды. Үстү Ленин көчөсү, асты Курманжандатка көчөсү. Ошол тарапка бир көпүрө курулат. Узундугу 100 метр болгон 6 катарлуу көпүрө курулат. Ал көпүрө түз жааттагы Ленин көчөсүнө Курманжандатка көчөсүнө туташтырат. Билесиздер, эртең базар жылат, борборлук базар жылат. Анын ордуна жашыл аймак, скверлер курулат. Ал эми ал жерден өзү жол бар. Астындагы жолдон дагы унаалар өтө берет, үстүндөгү жолдон дагы унаалар өтө бере турган жакшы долбоор азыр иштелип баштады. Ага чейин жолдорду ачуу, кеңейтүү иштери жүргүзүлөт. Учурда архитектура тарабынан, жергиликтүү аймактык башкармалык тарабынан Кудай буйруса, мына бүгүндөн эскертүүлөр берилип баштады. Келген пикирлерди, комментарийлерди окуп коеюн. Келечек базарындагы остановканы жапкыла, төмөнүрөөк жылдыргыла, тыгын жоюлат дейт. Кече бул боюнча жеринде таңкы рейдтик кыдырууда шаар мэри Жеңишбек Черматович тапшырма берген. Ошол жерде баардык коомдугунан баары, таксинин баары тыгылып, пробканы, унаа тыгынын пайда кылат экен. Аялдаманы жылдыргыла деп азыр жакшы бир долбоор сунушталды. Ошол Пекин мейманканасы тарапка курулат, бирок ичкериге кирип, только коомдук унаалар кирет, адам алат, кайрачып кете турган, бири-бирине помех бербей турган долбоор каралып жатат. Кудай буйруса, ал дагы ишке ашат. Айбек Рахманов көпүрөнү түз салгыла, Домбутта да көпүрөгө ошотпой дейт. Албетте, Кудай буйруса, көпүрө жакшы жогорку деңгээлде салынат деп ойлойм. Эми азыр технология заманы, техниканын мүмкүнчүлүктөрү кеңейген заманда, Кудай буйруса, сиз айткандай көпүрө курулат деп ойлойм. Элнура Боронбаева, Темир базар эмне болот дейт. Темир базар дагы жылат, Жыгач базар дагы жылат. Новкатский подъемдогу Мамуров көчөсүндөгү Темир Жыгач базарды айтып атсаңыз керек. Алар унаа базары бар, Көкүмбий көчөсүндө, жапалак жактагы. Ошонун жанындагы чоң аянт бар, трансформацияланган, ушул жака жылат. Жыгач базар дагы, Темир базар дагы жылат. Райымбеков Айлампадан да Ленин көчөгө көпүрө керек дейт. Бул долбоор азырынча каралып элек, азыр эми бир жыл ичинде эле баарын кылып салуу мүмкүн эмес. Балким келечекте бул ишке аша турган демилге болушу мүмкүн. Зейнеп Калилова сонун иштерген, рахмат. Коомчулуктагы ошол жасалып жаткан иштерге туура мамиле жасап, түшүнүү менен кабыл алып, колдоп турсаңыздар, Кудай буйруса, шаарыбыз иретке келип, жакшы бир жумуштар жасалуу алдында турат. Кудай буйруса, анын баары жасалат. Шейиттөөдөгү базарды да шаршетинен жылдыргыла. Ош шаардык кеңешинин депутаттарынын дагы чечими бар. Бул боюнча токтом кабыл алган. Шаардын ичиндеги баардык базарларды шаардын сыртына чыгаруу боюнча чечими бар. Ага ылайык мына базарлар кезек-кезеги менен жери чечилип, шаардын сыртына чыгарылып атат. Ошол эле Темир базар, Жыгач базар, Борбордук базар, мына жакында Келечек базары көчөт. Шоколад базар деп коебуз, ал көчөт. Шейиттөө, ал жерге дагы кезек келет. Четинен бүт баары ордуна коюлуп, шаардай болуш керек деген мэрдин талабы бар. Ошол талапка ылайык жумуштар жасалат. Капитал мэр рестораны чөткө чыгарыла дейт. Бул боюнча иштеп атышат. Биз сиздерге жумуштар башталганда кабарлайбыз. Кандай болот, эмне болот, Кудай буйруса, маалымат беребиз ал боюнча. Тура мына Шекербек Карбеков айтып атасыз.
ички көчөлөрдү ачыш керек тыгынды чечүү үчүн. Сиз турган жерден 3 көчөгө жол бар деп. Муну эртең аймактык башкармалыктар айтты. Ылдыйракта мен өтүп кетипмин, ылдыйракта экен. Базарга жакыныраак тарапта Гилем базар тосуп калган көпүрө бар экен. Бул түз Ош көчөсүнөн Борбордук базардан Кара Суу көчөсүнөн келгенде бери карай чыккан жол бар экен. Ошол контейнерлер менен тосулуп калыптыр. Аны ачуу боюнча дагы мэр эртең тапшырма берген. Кудай буйруса, могул жолдун алкагында Шекербек Карбеков. Сиз айткан ички көчөлөр, жолдор дагы ачылат. Ош көчөсүнө расширение болобу, аэропорт жака кеткен жол дейт. Албетте, ал дагы болот, Кудай буйруса, ал дагы болот. Долбор. Ал бар, Кудай буйруса, баары жасалат. Азыр биз дээрлик базардын аягына чейин түшүп келдик. Содагерлер дээрлик психологиялык жактан даяр болуп калыптыр. Бүт баары ошо көчкөнгө шаар бийлигинин, шаар жетекчилигинин ошол айтып аткан демилгелерин колдоого даяр экендиктерин билдирип, көчкөнгө даярдыктарын, даяр экендиктерин айтып жатышат. Кудай буйруса, бул жумуштар жакынкы убактарда башталып, Кудай буйруса ишке ашат. Мына жазып эскертүүлөр берилип атат, снос деп. Ак Телек сапатный тротуар качан болот? Алда болот. Акырындан эми баратат азыр. Баарын бир учурда жасоо кыйын, бирок жасалат. Жасалат баары. Эскертүүлөр берилип, снос деп жазылып атат. Архитектура аймактык башкармалык жеринде жүрөт. Мыйзамдуулугун, мыйзамсыздыгын текшерип, жеринде аныктап, келишимдерин карап чыгып, кызыл сызыкка чыккан тараптардын баарына эскертүүлөрдү берип, белгилерди коюп атышат. Снос. 3 күндүк мөөнөт ичинде өздөрүнүн калоосу менен алып коюшу керек. Kızıl boyalsanız boyalsın. Ошол жерде 25 автобус каталмак, азаматтардын куруп бериштерине койсоңуздар дейт. Немесинде варатасын алып эле токтоп болот. Ички бөлүгүн дагы көрсөтүп берип атышат, кайсыл жерге чейин бузуш керек. Линиясы аягына чейин экен. Мына кайсыл жерге чейин экен линиясы сызылып жазылып атат. Мал жагында ошондой жазып кой. Сиз эми бул жерде сатуучу катары кандай макулсуз да, шаардагы саясатты колдоп, Шаарда саясат, конечно, колдойбуз, болуп аткан жаңылыктарды колдойбуз. Бирок эми биздин бу жерде канча адам тиричилик кылып атат, место болсо жакшы болот дейт.
эми тиричилик улантып канча 5-6 адам тиричилик кылат бу жерде. Ошол биз макулбуз. Рахмат, рахмат. Бүт барына мына эскертүүлөр берилип, кагаз жүзүндө да эскертүү берип атасыңар да? Ар бирине кагаз жүзүндө да эскертүү берилип, кол коюлуп берилип атат. Рахмат. Бул Ош районундагы, билесиздер, мебель сатуучу дүкөндөр алып салуу боюнча эскертүүлөр берилип атат. Мына жерге аны линия сызып бак. Мына жерге, ошо жерге балкон сыз эме ошо балкон экен. Болду. Сизи таппайм, ушул поэтому турабам мындай. О, болду. Мыналарга крест кой. Эскертүүлөр да берилип атат жеринде. Ошондо кайсы ишен болду? Жанышка, чоң. Манас Ата аймактык башкармалыгынын башчысы мына өзү баш болуп жүрүшөт. Сыноос иштерине, түшүндүрүү иштерин. Мына көрдүңүздөр канча мындай чыгып кеткен да, көп чыгып кетишкен. Мыналарга да жас. Караңыздарчы мына. Канча жерди ээлеп эле мындай турушат да. Булар да бар кетиш керек да, эми домго чейин, э? Булар да келет. Тура айтасыз, бир машина араң батат. Калганын домдун түбүнөн баштап бүт барын ээлеп сода түйөн кылып алышкан. Мына үйдүн бакоюнда турбайбы? Бул дагы алынат. Мынаны көрдүңүздөр, мына стол менен бирдей болот. Бирдей болот, анда алат. Мына жагы. Аягына чыгат, көрүп атасыздар да. Мындан чоң капиталдык курулуштар, заправкалар, кафе, ресторандар бузулуп атат. Анан бул жеңил конструкция менен курулган. Жөн эле мындай. Булардын документи жок. Убактылуу келишим түзүп алып иштеп аткан болушу мүмкүн, бирок бүт баары кызыл сызыкка чыгып, мыйзамсыз иштеп жүрүшкөн. Убактылуу келишимдери бар, времени. Жол кеңейип атат. Аны түшүндүрбөздүк. Жол кеңейип атат биринчиден. Экинчиден мына окшогон курулуштардын баардыгы жок болот. Анан наркы үчүнчү, наркы документи бар жагыңыз калат. Бирок биз мына баардыгын кошумча курулуш, бүт документи бар курулуштардын баардыгын биз бирдей формага келтиришибиз керек. Мисалы, асандыкы 3 метр, үсөндүкү 4 метр болбош керек. Баардыгыңыздарды бир размерде коебуз. Баягы дизайн кодтун алкагында сырткы характеристикасын иштеп беребиз. Мына үйдүн сыртын көрдүңүздөр да. Мына ошол менен кошо биз чогуу иштеп беребиз. Баардыгыңыздар окшош кылып жасайсыздар. Нере жасайсыздар? Нере жасайсыздар? Жок, буларды сиздер өзүңүздөр жасайсыздар, өзүңүздөр кандай мере жасаңдар. Проект бересиздерби? Биз проект беребиз. Биз бүгүнкү күндө иштеп атабыз. Биз ошо эртең сиздерге беребиз.
Кандай кыласыздар? Ошондой кылып туруп жакшына. Эми мына сиз эме болсоңуз, бул жерде азыр мына элдин баардыгы ошерде ошончо ичинде товарлары бар. 3 күн уникат үстүнө түспөйт. Ошон үчүн сиздерге 3 күн убакыт берип атабыз да. Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр да. Бул 3 күн деп сизге бүгүн берилип атат. Биз мына Касымбекова көчөдөн баштап туруп, мына Зайнапка чейин мына бир жумадан бери сунуш иштер жүрүп атат. Бул жерде 10 күн өттү. Эми көрүп атасыздар да, маалыматыңыздар бар. Немели көрүп атат? Базарда кылып берип коюп көчүрбөйсүңөрбү? Азыр ошо эл каяктан эме барат? Кандай дейсиз? Ошо места берип базар муниципалитет Место мебель базар жок. Ош шаары боюнча жана частный базарлар. базарлардын Мындай баардыгы жерде шарт эле баягында таштап коюп башка мебель жык болот. Токтоп. Мына жерде мына көрсөңүз мына. Бул жерде канча калгандар. Снос деп чоң кылып крест коюп атасың го? Ошону алсыраак жазсын. Снос болуп калат деп бул жакта комментарий жазып атышат. Facebook'tan түз эфирдебиз. Мына азыр архитектура башкармалыгынын башчысы ишкерлерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атат. Эч кимисинин мыйзамдуу курулушка уруксаты жок. Баары убактылуу келишим менен эле иштеп келишкен. Азыр эскертүүлөр берилип атат. 3 күн аралыгында мына кагаз жүзүндө да берип атат. Анан снос деп ар бирине жазып, мына четинен баратат. Ошол урматтуу Ош шаарынын тургундары, Кудай буйруса Ош шаарында көптөгөн жумуштар башталды. Мына алдын көрүп атасыздар, снос иштери жүрүп атат. Бир катар курулуштар, капиталдык курулуштар, кызыл сызыкка чыккан мыйзамсыз курулуштардын баары алынып жатат. Кудай буйруса шаарыбыз көркүнө чыгып, иретке келип, Башаламан соода түйүндөрүнөн арылат деген ойдобуз. Шейиттөөгө дагы жетебиз, Ак Тилекке да жетебиз, Жапалакка да жетебиз, Мамыров көчөгө жетебиз, Калинин көчөгө жетебиз, Көкүмбүй көчөсүнө жетебиз. Бүт бар көчөлөр көңүл суртунда калбайт. Бүт баарына жетебиз. Кезек-кезеги менен жасалат. Албетте бир күндө баардык нерсе жасап, бир күндө бүткөрүп коюш дерлик мүмкүн эмес. Ошондуктан урматтуу шаар тургундары туура түшүнүү менен, сабыр кылуу менен бизди мэриянын саясатын, мэрия жасап жаткан жумуштарды колдоп турсаңыздар, Кудай буйруса баары акырындан жасалат. Нукатский подъемда жасалат. Ал жерде жана айтып кеттим, темир базар, жыгач базары баары кетет. Эми учурунда берген эми көпчүлүгүңөр сурап атасыңар, мурда каякта карап аттыңар эле, эмне болуп атты эле деп. Эми алар өттү, кетти, башка жетекчилер келди, эми алар боюнча мен комментарий бере албайм. Мен кандай каякта карады, эмне кылды. Азыр мына бүгүнкү күндө жасалчу жумуш жасалып атат. Ким туура эмес берди, ким туура кылды, аны атайын коргоо органдары бар, баа берүүчү. Ошолор берет бааны. Мен азыр мындай сиздерге бул жерден эле жөн эле эки ооз сөз менен комментарий берип, ал күнөөлүү же бул күнөөлүү деп мен чечим чыгара албайм. Анткени мен андай полномочиям да жок. Бирөөнү күнөөлүү деп айтып, ал минтти, бул минтти деп айта албайм. Себеби ал менин полномочияма, милдетиме кирбейт. Мен сиздерге ошол жеринен маалымат берип, ушуну түшүндүрүп айтып берейин. Эл түшүнсүн, сөзсүз эле келип ал дегенде, бузбастан ошол мыйзамсыз курулуштарды жүргүзүп алгандар, ээлеп алган жарандар өзүңүздөр дагы туура түшүнүп, туура кабыл алып, азыртадан буза берсеңиздер өзүңүздөргө дагы жакшы, жергиликтүү бийликке да жакшы. Шаарыбыз ошончолук тез көркүнө келет, иреттелет. Ошол урматтуу биздин катталуучулар, сиздер менен коштошобуз. Күн сайын биздин баракчалардан маалымат алып турсаңыздар болот. Биз сиздерге жеринен көрсөтүп турабыз.